Mufti Чубак ажекебиз тирүү болгондо мен бул сөздү айтпайт элем. Азыр эми бейишке кетти, эми айталам. Бир жолу экөөбүз 3 күнгө чыктык. Мен котормочумун. Анан түндө саат 3-4дө ойгонуп калдым. Даратканага кирсем, 3-4 дараткана бар. Бүт эл уктап жатат. Дараткана ичинен деген бирдемке жууп жаткан, тазалап жаткан үнү чыгат. Мен көрүп уялып калбасын деп, мен дагы бир четте туруп карадым. Кимкен? Bir daratkананы жууп бүтүп, экинчисине кирип, щоткалап жууп, таптаза кылып атат. Дaratkанларды жууп, суу агызып, таптаза кылып чыкты. Карасам, Раматылуу чоо адамлады. Жөн эле минбарга отуруп, элдин жүрөгүнөн орун алды беле. Түндөрү менен дараткана тазалаган ал киши. Биз тазалап көрдүкпү? Жок. Неге? Кантип тазалайсыз? Колу менен перчаткасы да жок. Щотка алып алган колу менен жууп жатат. Жууп. Ошондо айттым. Бекеринен Аллах Таала бул кишиге мынчалык даража берген эмес. Адамдардын жүрөгүндө бир мухаббат, бир орду бар эле. Ошого ким өзүн төмөн тутса, Аллах анын даражасын бийик. Аллах бирөөдүн даражасын бийик кылды. Бардык адамдар эмне кылат? Жакшы көрүп баштайт.